Сузак районунда да той топурларга чектөө кирди. Ал эми буга чейин ишмердүүлүгү токтотулган бала бакчалардын мындан ары иштөөсүнө уруксат берилди. Район аймагында эпидемиологиялык абал жакшы эмес. Көк Жаңгак шаарындагы оорукана дээрлик бейтаптарга толду. Мындан улам Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү бейтаптарды кабыл алууга даярдалды. Тойканаларга чектөө киргизип атабыз. Эмне дегенде мына Жалал Абад шаарында эрегишип, эмне үчүн Сузакта тойканалар иштеп атат деген маселе көтөрүлдү. Мына кече жакында биздин комиссия жеринен чыгып текшерип, предписанияларды берип жабылды. 4-5 тойкана бар экен биздин райондочу. Коомдук тамактануучу жайлар боюнча ал жерге да рейд жүргүзүп 12ге чейин деп чектөө киргизип атабыз. Бирок элдин ишкерлердин да мындай нааразычылык туудуруп атат. Эмнеге 12ден кийин ковид күчөйбү, биз ошо столдорду азайтып эле иштей берели депчи. Анан санитар биздин санврачыбыз ошол заключение берет, ошонун талаптары менен иштешип атат да. Райондо эпидемиологиялык абал улам оорулуп жатат. Күнөзгө стационарларга күнүнө 100га жакын жаран кайрылып, ар кандай жардамдарды алууда. Жергиликтүү бийлик кабыл алган чектөөлөрүн көзөмөлдөп, жыл башынан бери райондо 735 жолу рейд уюштурган. Анда санитардык эрежелерди унутта калтырган ишкерлерге салынган айыппулдун жалпы өлчөмү 147 000 сомду түзгөн. Өткөн жылдан бери кызыл зонада иштеп келген дарыгер Акшола Турдуматованын айтымында азыркы убакта коронавирустун жугуу жолу аябай бат жүрүүдө. Ооруканада дарыланып жаткандардын басымдуусу да өтө оор абалда келишкен. Мындан улам ал оорунун белгилери байкалса, өз убагында кайрылууга чакырат. Илдеттин мурункудан дагы бир өзгөчөлүгү азыр жаштарда ооруну көп жуктурууда дейт. Азыркы учурда аябай бейтаптардын өтө оор акыбалда келип жатат. Себеби биринчиден жугуу жолу аябай бат жүрүп жатат. 1-2 күндө эле аябай бат тарап атат. Аябай семьядан 3-4 бир эле семьядан 3-4 бейтап келип аткан учурлар да көп кездешип атат. Анан мурункудан дагы айырмасы бат пневмонияга өтүп кетип атат. Мисалы мурунку учурларыбызда мисалы грипп сымал болуп 1 жума же болбосо 7-8 күнгө чейин созула турган болсо, бул сапар 2-3 күндүн ичинде эле пневмонияга бат өтүп жатат. Ошондой эле илдетке каршы вакцина алган жарандарда да оору салыштырмалуу жеңил өтүүдө. Алсак Жалал Абадтагы Бакыт жугуштуу оорулар бөлүмүндө учурда дарыланып жаткан 74 бейтаптын 3-4өөсү гана вакцина алган. Бирок аларды дарылоо алда канча жеңил болууда. Мындай абалды өткөн жылдан бери кызыл зонада иштеп жаткан Турдуматова өзү да дарылоо ишмердүүлүгүндө байкаган. Буга чейин сортировкада иштеген кезибизде ал жерде вакцина алган бейтаптардын менин практикамда 4-5 бейтап келди. Бирок эмнесин байкадым мен, вакцина алган бейтаптар жеңил формада өттү. Мисалы симптомдору дагы жеңил болду. Аларды дарылаган кезде бат жыйынтык болду. Ошону байкадым. Биздин азыр бейтаптардын арасында 2-3 бейтап бар, вакцина менен алгандар. Бирок алар дагы башкаларга салыштырмалуу кичине болсо дагы жеңил өткөнүн байкадым. Бишкек жана Ош шаарларында оору ири санда катталууда. Акыркы суткада коронавирус дагы 1238 адамга жугуп, 10 бейтап мерт болду. Азыр бейтапканаларда 4,5 миңден көп адам жатат жана алардын 186-нын абалы өтө оор. Буга чейин министрлер кабинети ушул аптада Кытайдын Sinopharm вакцинасынын 1,250,000 доза салынып келерин маалымдаган. Өткөн аптада дүйнөдөгү коронавируска каршы эмдөөнүн картасы чыгарылып, анда Кыргызстан вакцина жараянын начар жүргөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп 160-орунга жайгашкан. Бибисара Оразалиева, Руслан Калматов, 7 канал, Жалал Абад.